Jiyan көтөрүлүшү. Jiyan көтөрүлүшү Фергана өрөөнүндө Кыргыз, Кыпчак, Өзбек калкынын Орусия падышачылыгынын Орто Азиядагы отор саясатына жана феодалдык эзүүсүнө каршы багытталган улуттук поштондук кыймыл. 1898 жыл көтөрүлүштүн чыгышына Орус падышачылыгынын орусташтыруу саясатынын күчөшү, өкмөт салыгынын оордугу, Кыргыз, Кыпчак, Өзбек дыйкандарынын кунардуу жерлеринин тартып алынышы жана башка себептер болгон. Көпчүлүк эл булардын баарына каршылык көрсөтө баштайт. Кыймылдын демилгечилери негизинен Көк Арт өрөөнүндөгү чийбыл болуш баштаган кыргыз кыпчактар болгон. Алар 1895 жылы алгачкы жыйынын уюштуруп, көтөрүлүшкө жетекчилик кылууну 45 жаштагы Мухаммед Али Халиф, Мухаммед Сабыр Суфиев Мадали